Бишкек электр тармактары ишканасынын диспетчердик пунктунун бири тынымсыз кыймылда жарандардын кайрылуусун кабыл алган мындай жайдан төртөө борбор калаада иш алып барат. Адистер күнү түнү нөөмөттө турушат. Алардын айтымында жаңы жылдык майрамдарда эч кандай авариялык өчүрүүлөр же электр жарыгы үзгүлтүккө кабылган көрүнүштөр катталган жок. Ну, это у нас служба ОДС Бишкек ПЭС, это оперативная диспетчерская служба. Диспетчердик пунктта иш тынбайт. Өндүрүш объектилери болобу же жөнөкөй абонентпи, эгер өчүрүүлөр болсо дароо эле бизге чалат. Бирок бул жолу жаңы жыл майрамда маселе жаралган жок, тынч өттү. Көмөк чордондордо нөөмөттө бирден электромонтер бар. Кокус жабдуулар керектен чыкса бизге байланышып, ошого жараша аракет көрүлөт. Оперативдүү топ дагы ал үчүн даяр турат. Бишкектеги 47 көмөк чордондордун көрсөткүчтөрү 10дон ашык адистер тобунун көзөмөлүндө турат. Атабаев көмөк чордонунун электромонтёру Нурболот Амантур уулунун айтымында жабдуулардын абалы саат сайын текшерилип турат. Биринчи анан экинчи секция деп бөлүнөт. Эки трансформатор бар бул жакта. Биринчи бул экинчи секцияшын, тияк биринчи секцияшын. Бул азыр биз ошо карап аткан нерсебиз. Бул биякта нагрузка барбы жокпу? Эгерде нагрузка перегруз болуп баратса, биз диспетчерлерге чалабыз. Ал диспетчерлер ыкчам неме кылып коет да, башка жерге перевод питания кылып, мисалы үчүн башкага бөлүштүрүп, бияка көп нагрузка бербей алдын алат да. Белгилей кетсек, Бишкекте 280 миңден ашык абонент болсо, анын 20 миңге жакыны өнөр жай объектилери. Бүгүнкү күндө борбор калаада электр энергиясы менен камсыздоо боюнча абал туруктуу. Бүгүн биз ушу Бишкек шаар боюнча дежурныйбыз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын электр ишканасында абалыбыз туруктуу. 220-110, 35-6-10 киловаттта өчүрүү линияларыбыз жок. Бүт баары туруктуу менен иш жүргүзүп жатабыз. Энергетика министрлиги декабрда электр энергиясын колдонуу рекордтук чекке жеткенин билдирип, колдонуучуларды эртең менен жана кечинде үнөмдөөгө чакырган. Бишкек электр тармактары ишканасы ишенимдүүлүктү сактоого жана мүмкүн болгон ар кандай кырдаалга ыкчам чара көрүүгө өзгөчө көңүл буруп, кандай жагдай болбосун сак турат. Уланбек Тиканбаев, Бекжан Токтосонов, Ала Тоо 24.